Депутаттар, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу Алмаз Акунжанович, мына кече болгон жыйында биздин коллегабыз өткөн базар күнгү болгон массалуу камоо болду деп жар салды. Белгилүү саясатчылар, белгилүү журналисттер камалды деп айтылды. Бирок мен ага кошула албайм. Мен белгилүү саясатчыларды башка белгилүү саясатчыларды тааныйм. Бизде кече камалган ал дежурный саясатчылар, бийлик саясатчылары. Эгер бийлик берсе, бийликти мактайт, бийликтен кетсе, бийликти жамандайт. Буларды биз дежурный саясатчы дейбиз. Буларды биз обончу саясатчы дейбиз. Урматтуу коллегалар, мен мынакей Кыргызстаныбызга аттын кашкасында белгилүү болгон саясатчыларды билем. Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Накен Касиев, Шеримкулов атабыз, Жумагулов атабыз, Сады Нуркожоевич, Камчы Кыдышаевич деген депутат белгилүү саясатчыларды билем. Мынакей ушуларды белгилүү саясатчылар десе болот, туугандар. Анан кече обедтен кийин урматтуу мурда президентибиз Алмаз Шаршенович үн катып интервью берди. Бул камалган аялдарды, жаш балдарды чыгарыш керек депчи. Мен ал кишиге бир аз кошулбайт элем. Мен бул эме следствие өзү билет. Бирок ал кишинин мезгилинде эле абдан аттуу баштуу саясатчылар камалбады беле. Текебаев камалган, Жапаров камалган, Ташиев камалган, Мамытов камалган. Андан башка белгилүү журналисттер деле камалбады беле. Кош бергиле. Ошону урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, ошону бир мындай калыс карасак деген оюмду айткым келди. Чоң рахмат.